Адам үчүн эң кыйыны бул күн сайын адам болуу. Чыңгыз Айтматов. Жалал Абад облусунун Сузак районунда коомдук алдын алуу борбору ишке кирди. Борбор эл аралык толеранттуулук үчүн фонду жана Сейфворд уюму менен кызматташтыкта Кыргызстандагы АКШнын элчилигинин колдоосу менен ачылды. Салтанаттуу ачылышка элчи Дональд Луда катышып, борборду куруунун негизги максаты жергиликтүү деңгээлдеги көйгөйлөрдү жана жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту болтурбоо экендигин билдирди. Сайпин Атабеков айыл аймагында 5694 кожолук бар, 10 улуттун өкүлдөрү жашайт. Аймакта жыл башынан бери 18 кылмыш иши катталган. Борбордо милициянын аймактык ыйгарымдуу өкүлү жана өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын тескөөчүсү, аксакалдар соту жана аялдар кеңеши биргеликте иш алып барат. Жалабад акибду жана таланту жаштари менин жана дүйнөдөгү эң байыркы жангак токую Арсынбаб менин белгилүү. Ошон үчүн жергиликтүү жаштар менин таанышып, ошол жангактан даамдап куруу туган бул мүмкүнчүлүккө абдан ыраазымын. Эми жанакы элден түшкөн ар кандай арыз муңдарды, арыздаттанууларды жеринде ошо коомчулук менен бирге чечүү да негизги задачачы. Кылмыштуулукту алдын алуу, улуттар арасында ынтымакты бекемдөө, азыркы мезгилде көйгөйлүү маселе болуп аткан жаш өсүмдөр арасындагы кылмыштуулукту алдын алуу болуп эсептелет.